Ассаламу алейкум, кандайсыңар анан, калайык калк. Эмнеден баштасам? Бүгүнкү тема өзүнчө бир дилемма. Глобальная проблема атмосферное давление. Албетте бул конок, еще раз конок тосуусу кыргыздын. Илгертеден келген салт айланды го эми в непонятный шар. Конок тосконго шартың барбы, жокпу, неважно. Эх, чиркин, на высшем уровне тособуз го. Любой, чаш, паш, акча таап, баарын бышырып, эт асып, конфет, печенье алып, үй жыйнап, үйдөгүлөргө ажылдап, анан конок күтүп отуруп калабыз бышылдап. Же конок вовремя келсечи. Эми мисалы келтирсек, орустардыкына же европейсктердикине барсаң, чай или кофе дейт. Они все лучшее для своих детей берет. А бизде все лучшее для своих гостей. Бала чакта стол үстүнөн бир таттуу нерсе көрүп калсаң, колго чабып коюшчу эле. Эл келсе, столго эмне коебуз деп. Кээ деле бир таттуу нерсе жеп калсаң, болду, ушу менен жатасыңар деп коюшчу эле. Анан кыргызда суроо туулат. Неге азыркы заманда, 21-кылымда баатырлар чыкпайт арабызда? Кантип чыгат? Витаминдин баарын балдардан катып жатсак. Все лучшее для гостей кылып жатсак. Сый урматын да көрсөтөсүң, төргө да от көрөсүң, этин да бересиң, таттуусун да, даамдуусун да, бүт баарын бересиң конокко. Эл кетти. Келем нормально өзүбүз чай ичели деген сөз ушундан калган да. Анан конок сенкинен кеткенден кийин, өзүңөр билесиңер, за спиною кандай сөздөр кетет. Мага мынча устукан салыптыр, тиге төшөт тартыптыр, мага жамбаш салыптыр, анан тиге мынтип коюптур, анан тигинтип коюптур, анан мынтип койсо жакшы болмок эле деп. Кыргыздар, такой менталитет пора уже тормозить. Эски нерседен айрылайлы, алдыга умтубайлы. Балдар биздин келечек, балдардан эч нерсени аябайлы. Витаминдерди берели. Орустардын, европейсктердин балдарын көрүңөр, здоровый. Көп ошондой. Так не годится. Хамыр, эт, нан, чай. Андан башка нерсени да жейли, кичине витаминдердин. Самое главное балдарга питание и воспитание. Бүгүнкү айта турган сөзүм ошол болчу. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.